Саламатсыңарбы балдар? Силер менен 6 класстын математика сабагы боюнча кезектеги видео сабагын баштайбыз. Бул сабактар 4-чейректин материалдарын окутуп үйрөтүүгө арналат. Бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыздын темасы натуралдык көрсөткүчтүү даражаны аныктоо. Даража түшүнүгүнө буга чейин кайрылып келгенбиз. Башкача айтканда илимий даража, суунун, атмосферанын булгануу даражасы, тамактын бышуу маалы. Даража бул өлчөм, кандайдыр бир нерсенин салыштырмалуу чоңдугу. Эми биз математика сабагында менен бул даража түшүнүгүн байланыштырып көрөлү. Мисалы, 2 кошу 2 кошу 2 кошу 2, 5 жолу 2 деген кошулуучуларды өзүнө кошсок, анда биз муну кыскача түрдө 2 көбөйтүлгөн 5 деп жазып алат экенбиз. Бир нече окшош көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсүн кантип жазсак болот? Мисал үчүн 5 көбөйтүү 5 көбөйтүү 5 көбөйтүлгөн 5. 5-тин 4-чү даражасы деген түшүнүк мына ушул жерден келет экен. 5 деген саныбыз даражанын негизи болот, ал эми 4 саны даражанын көрсөткүчү болот экен. Аныктамасына кайрылсак, натуралдык көрсөткүчү бирден чоң n болгон a санынын даражасы деп, ар бири ага барабар болгон n көбөйтүүчүнүн көбөйтүндүсү аталат. Бул жерде a саны каалагандай бүтүн сан болот экен, ал эми n натуралдык сан. Көрсөткүчү 1 болгон a санынын даражасы деп, a санынын өзү аталат. Башкача айтканда каалагандай a-нын биринчи даражасы бул кайра эле a-га барабар. Даражанын маанисин табууну даражага көтөрүү деп айтабыз. A-нын квадраты бул сандын квадраты, же болбосо a-нын экинчи даражасын биз a-нын квадраты деп айтабыз. A-нын 3-чү даражасы сандын кубу деп аталат, же болбосо a-нын кубу деп аталат экен. 2-нин 5-чи даражасы бул 2 деген бирдей санды, же болбосо бирдей көбөйтүүчүлөрдү өзүн 5 жолу көбөйтүү деген түшүнүк. Бул сандардын натыйжасында, көбөйтүүнүн натыйжасында 32 деген санды алабыз. 10 санды даражага көтөрсөк, натыйжасында 10 сан алабыз. Башкача айтканда көрдүк, 2 деген 10 саныбыз негизи, даража көрсөткүчү 5 дагы 10 сан болуп атат. Демек, бул сандарды 5-чи даражага көтөргөндө биз 10 сан алдык. Эми -3-түн 4-чү даражасын карап көрөлү. -3-түн 4-чү даражасы бул -3 көбөйтүү -3 көбөйтүү -3 көбөйтүлгөн -3 деген түшүнүктү берет. Башкача айтканда -3-тү өзүн 4 жолу көбөйтүү деген түшүндүрөт. Бул сандардын жыйынтыгында биз 81 деген санды алдык. Эми -4-түн 3-чү даражасын алалы. -4-түн 3-чү даражасы бул -4 санын өзүн 3 жолу көбөйтүү деген түшүнүктү берет экен. Ал бул жерде жыйынтыгында -64 деген санды алдык. Салыштырып, байкаштырып көрөлү. -3-үбүз терс сандын жуп даражасы 4 деген бизге оң санды берип жатат. Экинчи учурда -4-үбүз терс сандын так даражасы бизге терс санды берип жатат. Мындан мына төмөнкүдөй эрежени чыгарсак болот экен. Терс санды даражага көтөргөндө же оң сан, же терс сан келип чыгышы мүмкүн. Даража көрсөткүчү жуп болгон терс сандын даражасы оң сан болот, ал эми даража көрсөткүчү так болгон терс сандын даражасы терс болот. Жогорудагы мисалдарды байкап көрдүк мындан. 0-дү даражага көтөргөндө 0 келип чыгат экен. Ушул даражалуу туюнтмалар келип калганда амалдарды аткаруунун тартиби кандай боло тургандыгын силер менен карап көрөлү. Биринчи амал даражага көтөрүү аткарылат. Экинчи амалыбыз көбөйтүү жана бөлүү амалы аткарылат. Үчүнчү кошуу жана кемитүү аткарылат экен. Сабакты бышыктоо үчүн даражалары бар бир нече туюнтмалардын маанисин табабыз. 10-дун квадраты -3-түн 3-чү даражасы. Амалдарды аткаруунун тартиби боюнча биринчи 10-ду 2-чи даражага көтөрөбүз. Бул деген 10 деген санды өзүн 2 жолу көбөйт дегенди түшүндүрөт.
10'dun kvadratı je 10'du 10'ga köbөйтсөк, biz 100 деген sandı alabız. Ekinci amal 3'tün 3. darajası. Je bolboso 3 sanın özünü özün 3 jolu köbөйтүү деген түшүнүк. Bulardı köbөйткөндө, 3'tü özünü özün 3 jolu köbөйткөндө biz 27 деген sandı alabız. Эми 3. amal 100 sanından 27 sanın kemitсек, biz 73 деген sandı aldık. Demek 10'dun kvadratı minus 3'tün kubu barabar bolot eken 73 sanına. Keyinki amaldı qarap körölü. Minus 7'nin kvadratı koşu, kaşanın içinde minus 3'tün 5. darajası. Amaldardı atkarunun iriyeti boyunca birinci 7'ni kvadratka götüröbüz. 7'nin kvadratı bu 7 köbөйтүлгөн 7. 7'ni özünü özün 2 jolu köbөйт деген söz. Bul barabar bolot eken 49'ga. Ekinci amal, emi 7'nin kvadratının aldığında bizde minus деген belgi turat. Bul minus деген belgi kvadratka көтөрүлбөйт. Эгерде kvadratka көтөрүлө турган болсо бул белги, анда minus sanı dağı kaşaga alınıp жазылмак. Demek minus 7'nin kvadratı bul jerde barabar bolot eken minus 49. Üçüncü amalımız minus 3'tün 5. darajası. Minus 3'tü özünü özün 5 jolu köbөйтөбүz. Munun natijası bizge minus 243 деген sandı beret. Akırkı amalımız minus 49 koşu kaşanın içinde minus 243 sanı. Ekөөsü teң minus 49 jana minus 243 ekөөsü teң ters san bolgonduktan bular ekөөsü teң koşulup kelip çıkkan natijanın aldına minus belgisi koyuladı eken. Жыйынтыгында biz minus 292 деген sandı aldık. Keyinki tapşırmağa ötsök, minus 2'den 1'din 4. darajasından kemitebиз 0,25 sanın. Amaldardı atkarunun iriyeti boyunca birinci minus 2'den 1 sanın 4. darajaga kötöröbüz. Bul деген minus 2'den 1'di özünü özün 4 jolu köbөйт деген söz. Ters sandın jup darajası bizge daima 10 sandı bere turgandыгын biz jogorуда aytıp öttük. Alımların bölçöktün erecesi boyunca köböйтүүдө alımı alımına, bölümü bölümüne köböйтүlөт. Demek 16'dan 1 деген sandı aldık. Ekinci amal 16'dan 1 sanынан 0,125 sanın kemitebиз. Demek bul jerde baykap көрсөңөр 16'dan 1 деген jönököy bölçök bolup atat. Al emi 0,125 sanı 10'luk bölçök bolup atat. Biz 0,125 sanın jönököy bölçökö aylandırışыбыз керек. Anda 16'dan 1 minus 125. Bölçöktörдүн kasiyeti boyunca эгерде bölçöktүн alımın da bölümün da bir ele sanга bölgöndөн bölçök özgөрбөйт. Demek 125 деген sanыбыз alımı dağı bölümü dağı 25 деген sanга kıskarat. Anda alardı bölgöndөн keyin alımынан bölümünün 25 sanга böldük. Bizde 4'tön 1 деген bölçök payda boldu. Emi 16'dan 1'den kemitebиз 4'tön 1'di. Bul eki bölçöktü kemitүүnü atkarыш üçün жалпы bölümgө alıp kelebиz. Жалпы bölümü 16'dan 1 bolot. 16'dan 1'den minus 16'dan 4'tü kemitсек жыйынтыгыбыз minus 16'dan 3 деген san kelip çıktı. Keyinki amalды qarap körölü berilgen tuýuntmanın manisini tababız. Jogorуда biz erejelerin qarap öttük. Minus 1'din 4. darajası ters santın jup darajasından bizge kanday san çıga turgandыгын bilebиz. Bizge 10 san çıgat. Al emi 1'din kaalaganday darajası bizge 1 деген sandı beret. Demek biz bunu barabar 1 dep alsak bolot eken. Ekinci amalыбыз minus 1'din 3. darajası. Ters sandın tak darajası bizge daima ters sandı beret. Demek жыйынтыгында bul minus 1'din 3. darajası minus 1 ekendigi malım. Üçüncü amal minus 1'din kvadratı dagı ele jogorudagıday ters sandın jup darajası bizge 10 san beret. Bul barabar 1'ge. Emi amaldı atkarabız. Natijasında 0 деген sandı alat ekenbiz. Barabar 0 bolot eken. Bışıktoo üçün ekrandağı tapşırmanı qarap körgülü. Köbөйтүндүнү daraja türündө көрсөткүлө.
0,3 köbeytilgen 0,3 köbeytilgen 0,3 köbeytü 0,3 jana dagı 0,3 köbeytü 0,3. 0,3 degen köbeytүүчүлөрүбүздөн 6 san турат. Демек биз муну көбөйтүүчүгө айландырсак, анда канча болорун силерге маалым болду го деп ойлойм. Бул барабар болот 0,3'тün 6 даражасы. Минус a'сыдан канчанчы даражасы болот? Эсептеп көргүлө, бул дагы минус a көбөйтүлгөн a менен s'нын көбөйтүндүсүнүн 5 даражасы. 5'тен канча экен? 5'тен канчанчы даражасы? 5'тен 10 даражасы. X plus 3'тün 4 даражасы болот экен. Кийинки тапшырманы карап көрөлү. 7'nin 3 даражасы. 7'nin 3 даражасы деген бул 7 санын өзүнө өзүн 3 жолу көбөйтүү дегенди түшүндүрөт. Эсептеп көрдүңөрбү? Анда 7'nin 3 даражасы барабар болот экен 343. Кийинки тапшырманы карап көрөлүчү. 2'nin 3 даражасынан кемитет экенбиз 6'нын квадратын. 2'nin 3 даражасы деген бул 2 деген санды өзүнө өзү 3 жолу көбөйт деген сөз экен да. 2'nin 3 даражасы барабар 8, 6'нын квадраты 36, демек 8'ден 36'ны кемиттиңерби? Анда жыйынтыгында биз минус 28 деген санды алдык. Кийинки амалды карап көрөлү. Минус 4'тün квадраты. Минус 4 дегенибиз терс сан экен, ал эми анын 2 даражасы квадраты жуп сан болуп атат. Демек, бул жерден оң сан чыгат. Минус 4'тün квадраты 16, 5'тин 3 даражасы 125, 2 сандын суммасын тапканды билесиңер. Демек, жыйынтыгында 141 деп чыкты деп ойлойм силердикин дагы. 4-нчү амал 1'дин 7 даражасы минус 11'дин квадраты плюс 10'дун 3 даражасы. 1'дин ар кандай даражасы өзүнө барабар. Демек 1'дин 7 даражасынан 1 чыгат экен. 11'дин 2 даражасы канча болду силердики? 121. Туура. Кошулган 10'дун 3 даражасы дейт. 10'дун 3 даражасы бул 1000 деген санды берет экен. Демек жыйынтыгында 880 деген санды алдык. Силердики дагы ушул жоопторду берди деп ойлойм. Кийинкилерди карап көрөлү эми. Берилген сандарды кандайдыр бир сандардын даражасында түрүндө көрсөткүлө. 64 деген кайсыл сандын канчанчы даражасы болушу мүмкүн? Мисал үчүн 4'тün 3 даражасы. Кийинкиси 36 саны кайсыл сандын канчанчы даражасы болушу мүмкүн экен? Карап көрдүңөрбү? Демек 36 деген саныбыз 6'нын квадратына барабар. 121 саны. Бул 11 санынын 2 даражасы болот экен. 27 саныбыз болсо, туура ойлонуп атат болушуңар керек. 3'тün 3 даражасы. Анда эмесе балдар бүгүнкү натуралдык көрсөткүчтүү даражаны аныктоо деген сабагыбызды аяктайбыз. Бул сабакта өзүңөргө керектүү маалыматты алдыңар деп ойлойм. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта болгула.